Салам достор, билбегеним көп турбайбы деген рубрикамды улантабыз. Бүгүн менин идиш чуучум түгөндү. Демек, сиздерге бүгүн видео даяр. Идиш чуучу каражат Фаберликтин 0+ деген детский идиштерде жууса болот. 111-97 деген мына шалфей менен 500 мг. Бул идиш чуучу каражат. Эгер Фаберликтин идиш чуучу каражаттары жөнүндө сөз кылып кетсем, өзү 209, скидка болгондо 155 сом болот. Ал эми өзүңүздүн акция болгондо 155 сом, скидка менен болгондо 130 сом менен ала аласыз. Ар түрдүү идиш чуучулар бар. Концентрированная деп айтылат. Демек, буну колдонгондо капля болуп иштетсеңиз дагы болот. Же болбосо өзүңүздүн идиш чуучу каражатыңызга 50-50 кылып сууга аралаштырып алсаңыз дагы болот, дозаторго. Анан бул идиш чуучулар 0+ деп аталат. 0+ дегенде бул мына безопасно для детей дейт. Анан мынандай өзүнүн знагы бар, белгиси. Натуральный экстракты дейт. Бул деген зыяны жок деген сөздү билдирет. Анча-мынча идиште калып калса дагы зыяны жок. Биоразлагаемо деп айтабыз дайыма. Колду кургатпайт. Идиштер жалтырап калат деп дайыма мактайбыз. Ал эми ар түрдүү лимон менен, алма менен, малина менен, ал эми жакында мындай 2 в 1 болуп с древесным углем чыкты. Пока иштетип көрө элекпиз. Салыштырмалуу лабораторияда мына 1/3, 1/2 кылып разводить этсе болот. Базардагыга караганда мына обычных флакона 4 обычных флакона болот экен. Мен дагы көбүнчө суу менен разводить этип алам. Бирок мисалы мен эжем капля деп рекомендация берет экен. Ферри капля дегендей, оозунан капля деген эмеси бар, мындай оозунда капля менен губкага иштеткиле деп сунуштайт. Көпкө чейин чыдайт. Капля дегенде эгер үйдө бир адам идиш жууганда капля менен иштетсе болот. Анан көпчүлүк учурда мисалы базарга салыштырмалуу суюк экен деп айтышат. Суюк дегенде мисалы кандай десем, суюк дегенде бул концентрированный эместигин билдирбейт деп айтышат специалисттер. Бул концентрированный. Эгер ошентип түшүндүрүшөт, кою болсун деп айтсаңар, бир химикатты кошкондо эле кою болуп калат экен. Ал эми Фаберлик атайын өзүнүн биоразлагаемо, өзүнүн патенттери бар, өзүнүн качествосуна жооп берген компания. Демек, бул өзүнүн идиш чуучусуна жооп берет. Средстволор мен үйүмдө дайыма колдоном. Билбейм, Фаберликтин продукциясын иштеткенден кийин мен таптакыр башка продукцияны иштетким келбей калат. Ушунчалык сүйүп калгам. Эффект посудомоечной машины, безупречный блеск и отсутствие разводов дейт. Действительно, идиштерибиз жалтырап калат, мына үстүндө эле турат, всего 1 капля и посуда сияет дейт. Көрдүңүздөрбү? Будан тышкары дагы мына шалфейдики бар, эвкалиптики бар. Көптөгөн бизде Фаберликте идиш чуучу каражаттар бар. Колдонуңуздар. Эгер колдоно элек болсоңуздар, сөзсүз сунуштайм. Рынокто уже спросто, бардыгы билишет. Фаберликтин үйгө каражаттары аябай жакшы деп отзывдарды айтышат. Сунуштайм, колдонуңуздар. Ал эми менин түгөнгөн бош идишим мусоркага кете берет. Пока-пока. Салам достор. Билбегеним көп турбайбы деген рубрикамды улантабыз. Бүгүн менин идиш чуучум түгөндү. Демек, сиздерге бүгүн видео даяр. Идиш чуучу каражат Фаберликтин 0+ деген детский идиштерде жууса болот. 111-97 деген мына шалфей менен 500 мг. Бул идиш чуучу каражат. Эгер Фаберликтин идиш чуучу каражаттары жөнүндө сөз кылып кетсем, өзү 209, скидка болгондо 155 сом болот. Ал эми өзүңүздүн акция болгондо 155 сом, скидка менен болгондо 130 сом менен ала аласыз. Ар түрдүү идиш чуучулары бар. Концентрированная деп айтылат. Демек, буну колдонгондо капля болуп иштетсеңиз дагы болот. Же болбосо өзүңүздүн идиш чуучу каражатыңызга 50-50 кылып сууга аралаштырып алсаңыз дагы болот, дозаторго. Анан бул идиш чуучулар 0+ деп аталат. 0+ дегенде бул мына безопасно для детей дейт. Анан мынандай өзүнүн знагы бар, белгиси. Натуральный экстракты дейт. Бул деген зыяны жок деген сөздү билдирет. Анча-мынча идиште калып калса дагы зыяны жок. Биоразлагаемо деп айтабыз дайыма. Колду кургатпайт. Идиштер жалтырап калат деп дайыма мактайбыз.
ал эми ар түрдүү лимон менен, алма менен, малина менен, ал эми жакында мындай 2 в 1 болуп с древесным углем чыкты. Пока иштетип көрө элекпиз. Салыштырмалуу лабораторияда мына 1/3, 1/2 кылып разводить этсе болот. Базардагыга караганда мына обычных флакона 4 обычных флакона болот экен. Мен дагы көбүнчө суу менен разводить этип алам. Бирок мисалы мен эжем капля деп рекомендация берет экен. Ферри капля дегендей оозунан капля деген эмеси бар, мындай оозунда капля менен губкага иштеткиле деп сунуштайт. Көпкө чейин чыдайт. Капля дегенде эгер үйдө бир адам идиш жууганда капля менен иштетсе болот. Анан көпчүлүк учурда мисалы базарга салыштырмалуу суюк экен деп айтышат. Суюк дегенде мисалы кандай десем, суюк дегенде бул концентрированный эмес деген билдирбейт деп айтышат специалисттер. Бул концентрированный. Эгер ошентип түшүндүрүшөт, коюу болсун деп айтсаңар, бир химикатты кошкондо эле коюу болуп калат экен. Ал эми Фаберлик атайын өзүнүн биоразлагаемый, өзүнүн патенттери бар, өзүнүн качествосуна жооп берген компания. Демек, бул өзүнүн идиш жуучусуна жооп берет. Средстволору мен үйүмдө дайыма колдоном. Билбейм, Фаберликтин продукциясын иштеткенден кийин мен таптакыр башка продукцияны иштетким келбей калат. Ушунчалык сүйүп калгам. Эффект посудомоечной машины, безупречный блеск и отсутствие разводов дейт. Действительно, идиштерибиз жалтырап калат, мына үстүндө эле турат, всего 1 капля и посуда сияет дейт. Көрдүңүздөрбү? Будан тышкары дагы мына шалфейдики бар, эвкалиптики бар. Көптөгөн бизде Фаберликте идиш жуучу каражаттар бар. Колдонуңуздар. Эгер колдоно элек болсоңуздар, сөзсүз сунуштайм. Рынокто уже спросто, бардыгы билишет. Фаберликтин үйгө каражаттары аябай жакшы деп отзывдарды айтышат. Сунуштайм, колдонуңуздар. Ал эми менин түгөнгөн бош идишим мусоркага кете берет. Пока-пока.